Соц тармак кызыктары, карда чечинип бийлеген казак кыздар, катыган кыргыз жигиттер. Борбор каланын жашоочулары дем алыш күнүн ызгаар суук менен кармаш өткөрүштү. Астананын аба ырайы Бишкекке жете түшкөндөй сезилди. Мындан улам социалдык тармактарда дагы суукка байланышкан посттор көп болду. Узаган аптанын башталышында УЕС жылдызы Хабиб Нурмагомедов Бишкекке келип күйөрмандар менен жолукту. Алгач аны тос алууга барган кортеж сыңгаласа, кийин ага массаж жасайм деген күйөрманы таң калтырды. Ал эми апта аягында күн сууктап, анысы аз келгенсе Бишкек тээсинде авария болуп, шаардыктарды бир топ түйүшкө салды. Же үйүнүн сыртынан, же ичинен жылуулук таппаган эл соц тармак аркылуу тийиштүү кызматкерлерди түзүп эле жемелеп жатышат. Спутник Кыргызстан агенттиги узаган жумада социалдык тармактардагы кызыктуу сүрөт, видеолор топтомун сунуштайт. Акын Акбар Кубанычбеков шилдеде чыйпылыктаган шаардыктардын абалын ырга салып сүрөттөдү. Чымыр этип бес тоңду, чымын жаным тез тоңду, чыдай албай тез тоңду. Жылуулугун бере албай жалп деп өчүп меш тоңду, мештен кийин үй тоңду, үйдөн кийин чүй тоңду деп 7 куплет ыр жазган. Астаналык кыз катуу сууктан коргонуп, үстүнө 7 кабат күрмө, 4 кабаттан шым жана байпак кийип жумушка келген. Денеңизде үшүк алып кетпесин десеңиз, сиз да ушул ыкманы колдонуңуз. Смотри, до конца, да? Разошлась, да? Самый антисексуальный стриптиз. Еще я вам покажу, сколько носков. Один носочек, второй носочек, третий носочек и 5-й носочек. А еще у меня тут раз, два и лосины свои, и колготки с начесом. Того все. Ну что делать? Минус 52 по ощущениям. Ал эми астаналык кыздар кычыраган кышка каршы күрөшүүгө чыгышыптыр. Абанын температурасы минус 32 градусту көрсөтүп жатса, 3 кыз жайдын күнүндөй кыска көйнөкчөн көчөдө жыргап кар ойноп жатышат. Оюн оюну менен, бирок ден соолукка кам көргүлө келечектеги энелер. Буга чейин Астанадагыдай суукту көрбөгөн кыргыз жигиттери ал жака барып алып, ызгарга чыдабай катып калыптыр. Ассаламу алейкум, достор. Мы в Астане. Минус 34-35 градус суук. Жаныбарлар өлүп калат, иттер өлүп атат. Керек болсо мынантип адамдар катып калыптыр. Эй! Не болду? Тоңуп калдым. Тоңуп калды, карагылачы. О, бияктан өттүк. Баратабыз. Керек болсо мынантип адамдар катып калыптыр. Асылга бойдон. Кет, чыгарышып коймо ону, чыгар. Көтөр. Чыгар. Болду. Абышка кемпир дасторконун үстүндө ысык чайдан ууртаганча байбичеси абышкасына Алыкул Осмоновдун тирүүлүк аттуу ырын окуп берүүдө. Бул ирмемди кызы Бермет Эгембердиева видеого тартып, сүйүнүү менен Facebook баракчасына жүктөгөн. Анын астына мындай суукта ата-энемди агамдын же эжемдин үйүнө барып жашоосун мажбурлабайм. Азыр свет дагы өчүп калды, бирок аларды поэзия жылытууда деп жазган. Ошондой эле ал атасы Райымжан Эгембердиев тилчи, профессор, апасы Бегайым Макибаева филолог экенин айтты. Өткөн менен бирдеймин, бастым ашуу тайгак жолдун миңдейин, шаан шөкөт той экен го тирүүлүк, той дебесем анан не дейин. Жашоо чиркин бир тамшаным нерсе экен, кант жедимби, бал жедимби,
билбеймин. Кеткен кетти, кеткен менен бирдеймин. Кечтим ашуу тайгак жолдун миңдейин. Кемибеген кенч экен го тирүүлүк, кенч дебесем анан не дейин. Кайдан чыгып, качан келдим бул жайга, жел миндимби, суу миндимби билбейм. Кол чаппайсызбы? Адаттагыдай эле тойлордон кызыктуу бир ирмем. Бул Байкенин бийи соц тармакта дүңгүрөтүүдө. Мушкер Хабибке кыргызстандык күйөрманы менен жолугушуу учурунда бир жигит өзүнүн профессионалдуу массажист катары тааныштырып, Америкага алып кетүүсүн суранган. Бирок анын визасы жок болгондуктан Хабиб сени Дагестанга алып барайын, биздин командага массаж жасатып сынап көрөм деп жооп берген. Ал эми узун бойлуу кыргызстандык Марат Жуманалиевдин Хабиб менен түшкөн сүрөтү соц тармакка жайылып жатты. Анын жанында Мушкер ок эле кичине көрүнүп калган.